2021-2025 жылдары кумтөрдүн өндүрүшүнөн түшкөн жалпы киреше 5 миллиард 115 миллион долларды же 440 миллиард сомдон ашык каражатты түздү. Так белгиленген, юридикалык жактан таризделген жана өз ара таанылган чек аралар улуттук коопсуздуктун кепилдиги болот. Бул жаңжал жана коркунучтар жоктугунан кабар берет десек болот. Эң ириде бул чек ара аймактарындагы элибиздин тынчтыгы, бейпилдиги. Инвесторлор үчүн алдын ала божомолдоого боло турган жагымдуу шарт. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерди социалдык жактан колдоо да түп тамырынан бери өзгөрдү. Аскер кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык акылары 3 эсеге көбөйтүлдү. Баткен облусунда аскердик жүктөм жана тобокелдик жогору болгондуктан айлык акы 4,5 эсеге жогорулатылган. Биз мындай чырмалышып, тамырлап кеткен илдеттин өзөгүн соолутуу боюнча принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Антикоррупциялык иш-аракеттердин алкагында мамлекетке миңдеген кыймылсыз мүлктөр алынды. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга 959 объекти өткөрүлүп берилди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансына 3300 гектардан ашык айыл чарба жерлери кайтарылды. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун 300дөн ашык мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылып, мамлекетке келтирилген 38 миллиард сомдон ашык зыян өндүрүлдү. Бүгүн биз саясий интригаларды бияка коелу, ката кетирүүгө дагы акыбыз жок. Ар бир жетекчи, ар бир кызматкер түздөн түз өзүнө тагылган иш милдеттери менен гана алек болушу керек. Маян алып, ишинен баар таап атканда ишмердигин абийир менен эч кандай компромисске барбастан жүргүзүүсү зарыл. Ушундай жол менен гана бийлик өнүгүүнүн чыныгы куралы болуп кызмат кылат. Мына ушул жерден мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине да кое турган талабым бар. Мамлекеттик кызматтарга жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм, же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат, одоно катачылыктар болбошу керек. Эгерде ушундай мыйзамсыз учурлар, жагымсыз жагдайлар, адилетсиз көрүнүштөр аныкталса, мыкты жетекчи экениңерге карабай тиешелүү жазаңарды аласыңар. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, өз алдынча башкаруу органдарынын урматтуу жетекчилери, Адилбек Алешевич, сизге жана сиздин орун басарларыңыздын жасаган баяндамалары үчүн ыраазычылык билдирем. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн өнүгүүсүнүн бардык негизги багыттарында оң динамика байкалганы көрүнүп турат, кубандырат бул бизди. Бул биздин тандаган багытыбыздын ырааттуу жана натыйжалуу экенин тастыктап турат. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, бүгүнкү жыйын өзгөчө мааниге ээ. Барыңыздарга белгилүү болгондой, 28 январда менин Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришкениме жана биздин команда өз ишин баштаганына туура 5 жыл толду. Бүгүн биз ошол 5 жылдын жыйынтыктарын чыгарып, өткөн ишибизге талдоо жүргүзүү менен бирге өлкөбүздүн мындан аркы өнүгүү багыттарын аныктайбыз. Албетте өткөн 5 жыл бизге оңой болгон жок. Албан ийгиликтер, олуттуу жетишкендиктер менен катар чоң сыноолор, заманбап чакырыктар жана тарыхый чечимдер менен коштолду. Эсиңиздерде болсо 5 жыл мурун өлкөбүз жан кейиткен абалда болчу. Дүйнө эли пандемиянын кесепеттерин баштан кечирип жаткан, глобалдык экономикалык байланыштар үзгүлтүккө учураган маал эле. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Өлкө ичинде институционалдык алсыздык, бюджеттин олуттуу тартыштыгы, инвестициялык активдүүлүктүн төмөндөшү, айрым мамлекеттик механизмдерге болгон ишенимдин солгундашы ачык эле көрүнүп калган. Пандемиядан кийинки абал өнүгүү темпине социалдык жана каржылык туруктуулукка кыйла эле коркунуч жараткан. Дал ушундай туш тараптан кризистик кырдаал башталган мезгилде мамлекеттин жүгүн көтөрүү, элдин үмүтүн актоо менин мойнума жүктөлгөн эле. Бул албетте жөн эле бир саясий милдет эмес, жалпы кыргызстандыктардын алдындагы тарыхый жоопкерчилик болчу. Шайлангандан кийин алгачкы сөздөрүм али дагы эсимде. Ошондо мен Кыргызстанда баары жакшы болот, бизди жаркын келечек күтүп турат деп айткам. Бул жон гана элди жубатуу же дем берүүчү сөз эмес, бул чын ниетимден берилген убада эле. Өлкөбүздө чыңалган абалды турукташтыруу, мамлекеттүүлүктү сактап калуу жана туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түптөө үчүн бардык мүмкүн болгон аракеттеримди жасайм деп тилеген болчумун. Мен дагы, менин командам дагы убада берүү оңой, ал эми аны аткаруу кыйын экенин эң жакшы түшүнгөнбүз. Бирок Кудай берген Кыргызстаныбыз алсыз болууга акысы жок эле. Менин да күмөн саноого акым жок болчу. Биз муну эң сонун аңдап түшүнүп, өлкө келечеги үчүн башыбызды баталгага байлаганбыз. Буюрса биз ошол 5 жыл ичинде туруктуу өнүгүүнүн өзөгүн түптөй алдык. Бүгүн мен командам менен артка кылчайып, Кыргызстандын элинин колдоосу менен жогоруда аталган убадабызды аткардык деп сыймыктануу менен айта аламын. Буга конкреттүү жыйынтыктар, ишке ашкан ири долбоорлор, экономикалык көрсөткүчтөр, бекемделген институттар жана кыргыз жарандарынын эртеңки күнгө болгон ишеними менен кайтып келиши күбө боло алат. Урматтуу мекендештер, биз алгачкы жылдары мамлекеттик башкарууну калыбына келтирүүгө басым жасасак, кийинки жылдарыбызды стратегиялык артыкчылык катары экономикалык модельди терең трансформациялоого арнадык. 2021-2025 жылдар өлкөнү жөн гана калыбына келтирүү эмес, сапаттуу экономикалык өнүгүүнүн доору катары Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында каларына бекем ишенем. Алсак 2020 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 8,3 миллиард акча долларын түссө, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 22,6 миллиард акча долларынан ашты. Экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге көбөйдү. Демек, муну бараандуу жетишкендик жана көрүнүктүү өсүш деп атоого болот десем жаңылышпаймын. Салык 5 жыл ичинде болжол менен 4 эсеге, бажы төлөмдөрү 6 эсеге, салыктык эмес киришелер дээрлик 9 эсеге өстү. Консолидацияланган бюджет 2021 жылы 313 миллиард сом болсо, 2025 жылы 1 триллион 100 миллиард сомдон ашты. Бул 3,5 эселик өсүү дегенди билдирет. Бул биздин тарыхта мурда болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтөр. Биз көп жылдар бою көмүскө схемалар, өкүм сүрүп келген тармактарды тартипке келтирдик. Ачык айкындуулукка жана жоопкерчиликке басым жасадык. Эң башкысы фискалдык звенолордогу коррупциялык тобокелчиликтердин мүмкүнчүлүктөрүн кыскарттык эле, натыйжалары дароо байкалды. Мындай ыкчам өсүш дүйнөлүк практикада негизинен сейрек кездешет. Көп учурда мындай динамика чийки затка баалар кескин жогорулаганда же уникалдуу бир кендер ачылганда гана болот. Бизде болсо бул жыйынтыктар системалуу реформаларды жүргүзүү, салыктык жол жоболорду фискалдаштыруу, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, финансылык тартипти күчөтүү, бажы жана салык кызматтарын модернизациялоо, ачык жана түшүнүктүү эрежелерди киргизүү аркылуу жетиштик. Натыйжада мамлекетибиз финансылык жактан өз алдынчалыкка жетип, туруктуулукту камсыздап, ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлорду тышкы колдоолорсуз ишке ашыра ала турган деңгээлге жеттик. Акыркы 4 жылда реалдуу экономикалык өсүштүн орточо жылдык темпи 10,2% түздү. Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык 2024 жылы Кыргызстан ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү боюнча дүйнөдө алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Ошентип, соңку жылдары Кыргызстандын финансылык туруктуулугу принципиалдуу түрдө жаңы деңгээлге чыкты. Эл аралык резервтер өлкө тарыхында биринчи жолу 10 миллиард акча долларынан ашты. Бул өлкөбүздүн макроэкономикалык туруктуулугунун, улуттук валютабыздын бекемдигинин стратегиялык запасы жана
эртеңки күнгө болгон ишеними десек болот. 2025 жылы абройлуу эл аралык рейтинг агенттиктери Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүнүн кредиттик рейтингин B+ деңгээлине чейин жогорулагандыгын белгилешти. Бул өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугун арттырууда маанилүү кадам болот. Мындай көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгында элибиздин турмушунда реалдуу өзгөрүүлөр болду. Булар билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык төлөмдөр көбөйдү, жолдор, мектептер, ооруканалар, энергетикалык объектилер курулду, ири өнөр жай жана инфратүзүмдүк долбоорлор ишке кирди. Булардын баары жалпы кыргызстандыктардын алдындагы милдеттерибиздин өз убагында аткарылгандыгын тастыктайт. Жогорку көрсөткүчтөрдүн артында элибиздин колдоосу жана деми менен бирге биздин команданын күндөп-түндөп тыным албаган эмгеги, талыбаган мээнети турат. Биз буга чейин абалды турукташтыруу жөнүндө гана айтып келсек, бүгүн өлкөнү өнүктүрүү тууралуу кеп кылып жатабыз. Эртең чөлкөн боюнча стратегиялык лидерликке чыгууну максат кылып жаткан чагыбыз. Биз башкаларга ресурстарды чектелген, деңизге чыгуу мүмкүнчүлүктөрү болбогон өлкө болуп туруп, өнүгүүнүн жогорку динамикасын орното аларыбызды далилдедик. Бирок бул үчүн 3 шарт: сапаттуу башкаруу менен саясий эрк, институционалдык тартип жана мамлекеттин кызыкчылыктарын жеке кызыкчылыктардан жогору коюу керектигин баса белгилей кетейин. Ошентип 2021-2025 жылдары Кыргызстандын экономикасы кризистик абалдан туруктуу, диверсификацияланган жана инвестициялык жагымдуу өсүшкө өттү. Биз жогорудагыдай көрсөткүчтөргө эле жетишпестен, сапаттуу жаңы экономикалык, кыргыз экономикасынын керемети Агылбир секириги моделин түптөдүк. Ички дүң продукциянын жогорку өсүү темпи, инвестициялардын рекорддук агымы, өнөр жайдын күчөшү жана ири инфратүзүмдүк курулуштар мамлекеттин андан ары тездетилген жана узак мөөнөттүү өнүгүүсү үчүн бекем, системалуу негиз болуп берди. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, өлкөбүздүн тарыхында мамлекетибиздин экономикасында улуттук ар-намыска жана элдин мамлекетке болгон ишенимине адилеттүүлүккө шек келтире турган жагдайлар да болду. Кумтөр маселеси бүтүндөй өлкө үчүн, анын ичинде жеке мен үчүн өзгөчө көйгөй болуп келгенин жакшы билесиздер. Кыргызстан үчүн мааниси зор бул стратегиялык объектинин айланасында канча жылдар бою талаш тартыштар, күнөө коюулар, жалаа жабуулар, ар кандай саясий оюндар болуп келди. Элибиз болсо кыргыз алтыны улуттук кызыкчылыктарга ылайык колдонулуп жатабы деген жөнөкөй эле маселени кабыргасынан коюп келген. Саясий ишмердүүлүгүн башталгандан тарта менин негизги позициям кумтөрдү мамлекетке кайтаруу эле. Кудай берген байлыгыбыз, жаратылыш ресурстары бир тараптын пайдалуу булагы болбостон, өлкөгө жана анын жарандарына кызмат кылышы керек экенин ошондо эле түшүнгөн элем. Дал ушундай принципиалдуу позиция менен ырааттуу чечимдер кабыл алынып, соңунда мамлекеттин стратегиялык активге болгон көзөмөлүн калыбына келтире алдык. 2021 жылы мамлекетибиздин бекем позициясынын негизинде Кумтөр толугу менен Кыргыз Республикасынын менчигине өттү. Тарыхый мааниге ээ мындай чечим өлкөбүздүн экономикалык көз карандысыздыгын бекемдөөнүн олуттуу этабына айланды десек болот. Биз тандаган багытыбыздан тайбай, туура нукта бара жаткандыгыбызды тастыктай алдык. 2021-2025 жылдары Кумтөрдүн өндүрүшүнөн түшкөн жалпы киреше 5 миллиард 115 миллион долларды же 440 миллиард сомдон ашык каражатты түздү. Бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 176 миллион доллар же 100 миллиард сомдон ашык акча каражаты түштү. Мындан тышкары, акыркы 4 жылда мамлекет 441 миллион доллар же 38 миллиард сомдон ашык дивиденд алдык. Тарых үчүн салыштырып айта кетейин, 1994-2021 жылдар аралыгында Кыргызстан Кумтөрдөн болгону 100 миллион доллар дивиденд алганбыз. 410 тонна алтын чыгып кетсе, ошонун 1 тоннасы гана биздин Кыргызстандын пайдасы деп калган. Ал эми бүгүн Кумтөр бюджеттин туруктуу киреше булагы болуп, социалдык милдеттенмелерди жана инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоого кызмат кылууда. Ардактуу мекендештер, экономикалык өзгөрүүлөр менен катар, акыркы 5 жылда эгемен мамлекетибиз үчүн эң татаал жана жан кейиткен аялуу маселелердин бири болуп келген мамлекеттик чек ара маселесин жыйынтыктап жөнгө салууга жетиштик. Чындыгында эле эгемендик жылдарында мамлекеттик чек ара маселеси өлкөбүз үчүн эң оор көйгөйлөрдүн бири эле. 30 жылдан ашык убакыт бою чек арага
танапташ аймактардагы тактал элек тилкелерде дайыма чыңалуулар жаралып, мезгил менен кагылышуулар болуп, эң аянычтуусу жарандарыбыз оор жоготууларга учурап, жергиликтүү эл күнү түнү дагы эмне балакет болуп кетет деген тынчсыздануу менен өмүр сүрүп келишкен. Көз карандысыздык, өлкөнүн бүтүндүгү жана элдин тынычтыгы декларациялык эле мүнөздө болбошу керек, ал юридикалык жактан бекемделип, иш жүзүндө дагы аткарылышы кажет. Так аныкталган чек арасы жок мамлекет өзүн эч качан коопсуз сезе албайт. Ошондуктан акыркы 5 жыл ичинде бул тарыхый процессти жыйынтыктоону алдыбызга принципиалдуу милдет катары койгонбуз. Ары татаал, көп кырдуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чек ара маселелери жөнгө салынды. Албетте буга оңой олтоң эле жетише койгонубуз жок. Ал саясий эркти, стратегиялык сабырды сынады, келечек муундар алдындагы чоң жоопкерчиликти, терең билимди талап кылды. Мындай маселелерде жөнөкөй кадамдар жарабайт, жет өлчөп бир кесип, эң негизги критерий улуттук кызыкчылык менен ошол эле маалда экинчи тараптын сөзүн да уга билип, тыкыр иш жүргүзүлдү. Бүгүн мен толук жоопкерчилик менен айта алам, 1990-жылдардын башынан бери чубактын кунундай чубалып келген чек ара маселесине чекит коюлуп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү этаптарынын дагы бири катары ийгиликтүү жыйынтыкталды. Бул албетте тарыхый масштабтагы жетишкендик. Так белгиленген, юридикалык жактан таризделген жана өз ара таанылган чек аралар улуттук коопсуздуктун кепилдиги болот. Бул жаңжал жана коркунучтар жоктугунан кабар берет десек болот. Эң ириде бул чек ара аймактарындагы элибиздин тынычтыгы, бейпилдиги. Инвесторлор үчүн алдын ала божомолдоого боло турган жагымдуу шарт. Борбор Азияда ишеним жана ынак коңшулук мамилелердин жаңы атмосферасы орноду. Чек аралар мурда чыңалуунун сызыгы катары кабыл алынып келсе, бүгүн алар ынтымакташа кызматташуунун сызыгына, соода сатык алаканын, инфратүзүмдүк долбоорлордун жана экономикалык өз ара байланыштын мейкиндигине айланууда. Чынында эле 5 жыл мурун өлкөбүз экономикалык жана институционалдык жактан туңгуюкка кептелген абалда болсо, бүгүн бюджет бекемделип, экономикабыз өсүү жолунда, чек аралар такталып, көз карандысыздык камсыздалды, жаркын келечекке карай жол алдык деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Урматтуу замандаштар, эгерде чек араларды көз карандысыздыктын тышкы алкага деп кабыл алсак, коопсуздук жана укуктук тартип анын ички алкагы болуп саналат. Ооба, мамлекет экономикалык жактан ийгиликтүү болушу мүмкүн, бирок өлкө ичинде туруктуулук болбосо, ал ийгиликтердин келечеги болбойт. Мындан улам акыркы 5 жыл ичинде күч түзүмдөрүн реформалоо, улуттук коопсуздукту, укук тартибин бекемдөө, куралдуу күчтөрдү башкарууну модернизациялоо боюнча болуп көрбөгөндө комплекстүү чаралар жүзөгө ашырылды. Материалдык техникалык базалар кеңири жаңыланып, заманбап курал-жарак жана атайын техникалар, учкучсуз учуучу аппараттар, чалгындоо жана байкоо каражаттары, жогорку тактыктагы коргонуу системалары, заманбап транспорттук жана байланыш каражаттары жүздөгөн миллиардтар сомго сатылып алынды. Натыйжада өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү олуттуу чыңдалып, аскер бөлүктөрдүн ыкчамдыгы артты. Коопсуздук секторун комплекстүү бекемдөө Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында буга чейин болгон эмес десем аша чапкандык болбос. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерди социалдык жактан колдоо да түп тамырынан бери өзгөрдү. Аскер кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык акылары 3 эсеге көбөйтүлдү. Баткен облусунда аскердик жүктөм жана тобокелдик жогору болгондуктан айлык акы 4,5 эсеге жогорулатылган. Мамлекет мекен коргоочуларын татыктуу колдоого милдеттүү, биз бул милдетти иш жүзүнө ашыра алдык десем жаңылышпайм. Урматтуу агайын туугандар, коррупцияга каршы күрөшкө өзгөчө токтолуп өтөйүн. Коррупция ондогон жылдар бою мамлекеттик институттарды ичинен иритип, алсыратып, элдин ишенимин таптакыр жоготуп, экономиканын өнүгүшүнө бир топ эле кедергисин тийгизип келген. Биз мындай чырмалышып, тамырлап кеткен илдеттин өзөгүн соолутуу боюнча принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Антикоррупциялык иш-аракеттердин алкагында мамлекетке миңдеген кыймылсыз мүлктөр алынды. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга 959 объекти өткөрүлүп берилди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын балансына 3300 гектардан ашык айыл чарба жерлери кайтарылды. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун 300дөн ашык мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылып,
мамлекетке келтирилген 38 миллиард сомдон ашык зыян өндүрүлдү. Биз айрым криминалдык түзүмдөрдү гана жоготпосон, ондогон жылдар бою көмүскө таасирлерди багып келген механизмдердин системасын талкаладык. Мамлекет мыйзам үстөмдүгүн кайтара алды. Ички иштер министрлиги масштабтуу санариптик трансформациядан өттү. Өлкөнүн бардык аймактарында сутка бою мониторинг жүргүзгөн заманбап видео байкоо системалары орнотулду жана дагы улантылып жатат. Натыйжада катталган кылмыштардын саны 73%га кыскарды. Камералар орнотулган коомдук жайларда оор мыйзам бузуулар 68%га азайды. Мунун баары биздин көчөлөрдүн коопсуздугуна, үй бүлөлөрдүн тынычтыгына, ата-энелердин балдары үчүн ишенимине багытталган аракеттер десек болот. Биздин күчтүү мамлекет курабыз деген билдирүүлөрүбүз куру сөз катары кабыл алынбашы керек. Бул чек араны коргой билүү, адилеттүүлүктү камсыз кылуу, кылмышкерлерди жазасыз калтырбоо, ошол эле маалда ар бир жарандын коопсуздугуна кепилдик берүү жөндөмдүүлүгү тууралуу сөз деп айтарлым. Урматтуу катышуучулар, кийинки стратегиялык багыт мамлекеттик саясаттын жарандарга арналганы болду. Акыркы 5 жыл ичинде кыргыз жарандарынын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган системаны ырааттуу түрдө калыптандырууга жетиштик. Стратегиянын жарандарга багытталышы эмнени түшүндүрөт? Мында биз жүргүзүп жаткан экономикалык саясатта, коопсуздук багытындагы иш аракеттер да, ошондой эле инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр да адам үчүн, кыргыз жарандарынын бакубат жашоосу үчүн иштеши керек деген жөнөкөй принциптерге негизделген. Аталган 5 жылдыкта 936 социалдык объект курулуп, алардын бир тобу капиталдык оңдоодон да өткөрүлгөн. Булар мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорт комплекстери, маданий объектилер. Мурда бир объектинин ачылышы улуттук деңгээлдеги чоң окуя болсо, бүгүн курулуштун ыргагы ушунчалык жогору болгондуктан ар бир ачылышка катышууга физикалык мүмкүнчүлүк жетпей, үлгүрө албай жатабыз. Билим берүү тармагында жүздөгөн жаңы мектептер жана бала бакчалар курулуп, миңдеген окуучуларга орундар пайда болду. 12 жылдык билим берүү моделине өтүү реформасы башталды. Алтын казык программасы бул тармактын өнүгүүсүндөгү багыт берүүчү чоң жылдызга айланды десек болот. Саламаттык сактоодо ондогон медициналык мекемелер модернизацияланып, заманбап жабдуулар сатылып алынды. Бишкекте 5000 орунду заманбап медициналык шаарча куруу демилгеленди. Буюрса, бул өлкө тарыхындагы эң ири медициналык борбор болот. Жарандарга багытталган мамиле бул ошондой эле экономикалык адилеттүүлүк болуп саналат. Мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты катары калктын кирешесин жогорулатуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлдү. Биз бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, педагогдордун, медицина кызматкерлеринин, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, бийликтин бардык бутактарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын ырааттуу түрдө көбөйтө алдык. Айлык акылар, пенсиялар жана социалдык төлөмдөр олуттуу түрдө жогорулатылды. Пенсиялык төлөмдөргө багытталган каражат 5 жылда 50 миллиард сомдон 105 миллиард сомго чейин өстү. Өлкөнүн пенсиялык системасында мындай динамика мурда аз болчу. Ошентсе да айлык акыларды, пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу бүгүнкү күндө артыкчылык бойдон калууда. Анткени күчтүү экономика ар бир жаранга татыктуу жашоону камсыз кылышы керек. Ошону менен катар социалдык колдоого өзгөчө көңүл бурулду. Көп балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аз камсыз болгон бүлөлөрдү колдоо чаралары кеңейтилип жатат. Чынында эле колдоого муктаж болгондорго биз социалдык жардамдардын даректирүүлүгүн күчөтүшүбүз керек. Эли журтубуздун бакубат жашоосуна жолдордун сапаты, коомдук транспорттун, ошону менен бирге жол кыймылынын ыңгайлуулугу өтө маанилүү экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошондуктан жол тармагы жаатындагы инфратүзүмдө масштабтуу өзгөрүүлөрдү жүргүздүк. 5 жыл ичинде жалпы республика боюнча аймактарды байланыштырган, транспорттун жеткиликтүүлүгүн жакшырткан, бизнестин, туризмдин жана жарандардын ички карым катнашын арттырган 3700 километрден ашык жолго асфальт төшөлдү. Бүткүл өлкө боюнча аэропорттор модернизацияланды, учуу конуу тилкелери жаңыланды, терминалдар реконструкцияланды, навигациянын жана учуулардын коопсуздугунун заманбап стандарттары киргизилди. Бул региондордун байланышын кыйла жандандырып, жарандар үчүн ыңгайлуу болуп калды. Ошону менен бирге эл аралык аба каттамдарын кеңейтүү үчүн бекем негиз түздү. Иш жүзүндө биз өлкөнүн авиациялык инфратүзүмүн
заманбап талаптарга ылайык келтирип, баарын кайрадан куруп чыктык. Биз мындай системалуу иштин аркасында Кыргызстанды 20 жылдан бери курчап турган Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруунун чечүүчү баскычына келдик. Кыргызстан үчүн Европанын аба мейкиндигинин ачылышы туризмди өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууда жана өлкөнүн эл аралык аброюн бекемдөөдө зор жетишкендик болот. Бирдиктүү авиациялык мейкиндикке кирүү менен жүргүнчүлөрдү жана миллиондогон долларлык жүктөрдү ташуу рыногуна жана мамлекеттин өнүгүшүнө, ошондой эле жарандарыбыздын бакубат жашоосуна багытталган жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. Урматтуу мекендештер, автомобиль инфратүзүмүн өнүктүрүү менен катар эле Кыргызстандын геосаясий ролун өзгөрткөн долбоорду баштадык. Азыркы учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун бүткүл узундугу боюнча толук масштабтуу курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жөн гана транспорттук коридор эмес, бул Евразия мейкиндигинин экономикалык картасын өзгөртүүгө жана биздин өлкөнүн эл аралык логистиканын негизги звеносун айландырууга жөндөмдүү стратегиялык артерия десек жаңылышпайбыз. Дагы бир тарыхый долбоорубуз кубаттуулугу 1860 мегаваттык Камбар-Ата бир ГЭСинин курулушу. Буюрса, Кыргызстандын тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоор катары аталган ГЭС ишке киргизилгенден кийин өлкө өзүнүн ички муктаждыктарын камсыз кылуу жана бүткүл аймактын энергетикалык туруктуулугуна салым кошуу менен катар эле электр кубатын толук экспорттоочу өлкөгө айланабыз. Ошол эле учурда биз амбициялуу жаңы курулуштарды эле эмес, иштеп жаткан системаларды да иретке келтирдик. Токтогул ГЭСи менен бирге бардык ГЭСтер өткөн кылымдын 50-чү, 60-чы, 70-чи жылдары курулган. Ошондон бери толук кандуу модернизациялоодон өткөрүлгөн эмес. Ошентсе да алар жарым кылымдан ашык убакыттан бери дээрлик токтобой иштеп келишти. Мен келгенде алардын техникалык абалы чынында эле өтө оор болчу. Акыркы 4 жылда ГЭСтерге масштабтуу реконструкция иштери жүргүзүлдү. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат толугу менен жаңыланды. Бул анын кубаттуулугун 240 мегаваттка жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул деген сөз 240 мегаваттык жаңы ГЭС курулду деген менен барабар. Ошону менен катар 28 жаңы чакан ГЭС курулуп пайдаланууга берилди. Мындай өз убагында жана системалуу чечимдер кабыл алынбаса, өлкө сөзсүз түрдө электр энергиясынын тартыштыгына учурап, экономикабыз катуу чектөөлөргө туш болмок. Эми Кудай буйрса, ал ГЭСтерибиз, жаңыланган Токтогул ГЭСибиз дагы бир 50-60 жыл ремонтсуз иштеп бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле Ысык көл облусунда эң ири Ала Тоо резорт, Тоо Лыжа кластери курула баштады. Бардык сезонду камтый турган бул долбоор жаңы туризм тармагын түзүп, миңдеген жумуш орундарын камсыздап, өлкөнүн эл аралык туристтик жагымдуулуктун жаңы деңгээлине көтөрөт. Кудай буйрса, ушул жылдын аягында декабрь айында биринчи фазасын Жыргалаңды ишке беребиз. 120 километр лыжа трассасы менен. Ал эми өнөр жайдын жанданышы системалык саясатка айланды. Жыл сайын жок дегенде 100 жаңы өнөр жай объектилерин ишке киргизүү салт болуп калды. 5 жылдын ичинде кайра иштетүү жана жеңил өнөр жайдан баштап, ири өнөр жай өндүрүштөрүнө чейинки тармактарда жүздөгөн ишканалар ишке киргизилди. Албетте мунун баары жаңы жумуш орундары, салыктык төлөмдөр жана мамлекеттин экономикалык өз алдынчалыгын бекемдөө болуп саналат. Агрардык өлкө саналган Кыргызстан үчүн айыл чарбасы миллиондогон адамдардын тагдыры деп кабыл алышыбыз керек. Өзүңүздөр билгендей, өлкө калкынын 60% айыл жерлеринде жашайт. Демек, агрардык секторду өнүктүрүү жарандардын көпчүлүгүнө түздөн түз кам көрүү дегенди билдирет. 5 жылдын ичинде биз айыл жергесиндеги элибизди колдоону негизги артыкчылык катары карадык. Анткени айылдын өнүгүшү менен үй бүлө өнүгүп, аймак бекемделип, бүтүндөй өлкө чыңдалат. Агро сектордогу иштер конкреттүү жыйынтыктарды берди. 5 жылдын ичинде айыл чарба продукциясын өндүрүү көлөмү 2 триллион сомго чамалады. Демек, бул тармакта дагы жаңы жумуш орундары пайда болуп, айылдагы үй бүлөлөрдүн кирешелери өсүп, аймактар менен кошо бүткүл республиканын экономикалык өз алдынчалыгы чыңдала баштаганынан кабар берет. Натыйжада бүгүнкү күндө Кыргызстан социалдык жактан маанилүү болгон негизги азык түлүктүн 9 түрүнүн ичинен 6 толугу менен өзүбүз камсыз кылып баштадык. Мурда импорттоп келчүрөк ошонун баарын. Келечекте азык түлүктүн калган 3 түрүн дагы импорт алып келбестен өзүбүз камсыз кылууга жетишебиз деген алдыда пландарыбыз бар. Бул азык түлүк туруктуулугунун жана улуттук азык түлүк
коопсуздугунун стратегиялык көрсөткүчү болмокчу. Ата мекендик айыл чарба продукциясынын 60тан ашык түрү биздин фермерлердин эл аралык рыноктордогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн тастыктоо менен дүйнөнүн 80ден ашуун өлкөсүнө экспорттолууда. Айыл чарбасындагы мындай ийгиликтин аркасында мамлекеттин, кооперативдердин, кайра иштетүүчүлөрдүн жана айылдардагы миңдеген дыйкандар менен фермерлердин биргелешкен талыкпаган эмгеги турат. Алар өлкөдөгү өзгөрүүлөргө ишенип, өз тармактарын өнүктүрүү үчүн реалдуу инструменттерге ээ болушту. Айыл чарбасында суу ресурсу түшүмдүн негизги экенин түшүнүү менен ирригациялык инфратүзүмдү модернизациялоо өзгөчө маани берип келебиз. Модернизациялоого 5 жылдын ичинде каналдар, насостук станциялар жана гидротехникалык курулмалар курулду жана бир тобу реконструкцияланды. Суу ресурстарын эсепке алуунун жана бөлүштүрүүнүн заманбап системалары киргизилди. Миңдеген фермерлер тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу үчүн жабдууларды сатып алышты. Бул түшүмдүүлүктү олуттуу түрдө жогорулатууга, тобокелдиктерди азайтууга жана ар бир гектар жердин эффективдүүлүгүн арттырууга мүмкүнчүлүк берди. Биз болгон иш аракетибиз менен жөн гана индустрияны өнүктүрүп жаткан жокпуз. Биз адамдын бакубатчылыгы үчүн иштей турган айыл экономикасынын туруктуу моделин түзүп жатабыз. Биздин максат ар бир айыл тургуну мамлекеттин колдоосун сезип, эртеңки күнгө ишеним артуу менен Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн сыймыктанууга жеткирүү. Урматтуу мекендештер, ар бир адамдын татыктуу өмүр сүрүүсүнө эң негизги шарт бул өз үйүнө ээ болуусу. Турак жайсыз үй бүлөнүн туруктуулугу жана бакубаттуулугу тууралуу сөз кылуу дагы мүмкүн эмес. Мен президенттик кызматка киришкенимде жарандардын турак жай көйгөйүнүн масштабын так билчүмүн. Миңдеген үй бүлөлөр көп жылдар бою ижарага алынган матирлерде, жатаканаларда жана башка ар кандай шарттарда жашап, өз турак жайына ээ болуу үчүн аракет кылганы менен акча топтой албай кыйналып келишкен. Ошондо мен үйгө муктаж болгон жарандарыбыздын турак жай маселесин чечүүдө мамлекет аларга жардам беришин камсыздоону алдыма милдет кылып койгон элем. Ушул 5 жылдын ичинде биз ипотека программаларын жөн гана жандандырбастан турак жай саясатына болгон мамилени кескин өзгөрттүк. 2025 жыл рекордтук жыл болду. Мамлекеттик ипотекалык компания болуп көрбөгөндөй динамиканы көрсөттү. Бир жылдын ичинде 4600ден ашуун үй бүлөгө өз батирлеринин ачкычын алышты. Бул мурунку 4 жыл ичинде берилген турак жайлардын жалпы санынын жарымы десек болот. Баш аягы 2021 жылдан тартып, республика боюнча 9250 үй бүлө өз турак жайына ээ болду. Алар биринчи жолу өз ак өргөлөрүнө кирген жаш жубайлар, мындай мүмкүнчүлүктү ондогон жылдар бою күтүп келген дарыгерлер менен мугалимдер жана бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери. Ал эми социалдык жактан аялуу категориядагы жарандар үчүн турак жайга жетүү жашоолорунда бурулуш учур болду. Биз чындап эле Менин үйүм мамлекеттик программасын масштабтуу жана жеткиликтүү кылууга жетиштик. Ал эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң ири турак жай программасы болуп калды. Ооба, долбоорлордун бир топ бөлүгү Борбордо жана суроо талап жогору болгон Чүй облусунда ишке ашырылууда. Ошол эле маалда Чүй облусунан сырткары Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Баткен, Талас жана Нарын областарында курулуш иштери жигердүү жүрүп жатат. Мен ушул жерден айта кетишим керек. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдү курууда канча акча бөлүнүп берилсе, ошону тең ортодон бөлүп 50%-ын түштүккө, 50%-ын түндүккө берип атабыз. Мына былтыр $400 миллион бердик элек, 200 миллионун түштүккө, 200 миллионун түндүккө бөлгөнбүз. Быйыл дагы $400 миллион бөлөбүз, аны дагы ошондой кылабыз. 200 миллион түштүк, 200 миллион. Анткени калктын саны эки жакта тең бирдей, плюс-минус 1%-ын тегерегин түзөт. Ошондуктан эки тарап, түндүк түштүк тараптын экөө тең бирдей өнүгүшү керек деген мааниде. Бул ипотекалык саясатта эле эмес, бүтүндөй акча бөлүштүрүүдө ушундай тең-метең бөлөбүз. Мисалы, жолдорду салыштырмалуу түндүккө караганда түштүктө узагыраак жолдор салынды былтыркы жылы. Ошондой эле мектептер, социалдык объектилерде ошондой. Биз мамлекетте ондогон жылдар бою чечилбеген көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү экенибизди далилдедик. Мындай иш аракеттерибиз мындан ары дагы улантылат. Быйыл Кудай буйрса, жылдын аягына чейин жалпы өлкө боюнча 20 миңге жакын үй бүлөгө батирлердин ачкычын тапшырабыз. Биздин максат ар бир кыргызстандык үй бүлө өз үйүндө ыңгайлуу шартта жана Кыргызстандын жаркын келечегине ишеним артуу менен өмүр сүрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүү болуп саналат.
Натыйжада турак жай, бала бакча, мектеп, оорукана, жол, транспорт, жумуш орундарын түзүү жана башка көптөгөн тармактардагы ийгиликтерибиз мамлекеттин системалуу саясатынын предмети болуп калышы керек. Бул жетишкендиктердин бардыгын жүргүзүп жаткан саясатыбыздын негизги багыты мамлекет жарандары жана алардын келечеги үчүн кам көрөт деген конкреттүү идея бириктирип турат. Ошол эле маалда биз башкаруу философиясын өзгөрткөндүгүбүздү белгилей кетейин. Мындан ары мамлекет жана анын чиновниктери өзү менен өзү жашабайт. Алар жарандарына кызмат кылат. Мамлекеттин ишинин негизги натыйжалары адамдардын жашоо шарттарынын сезилерлик жакшырышынан байкалышы зарыл. Урматтуу мекендештер, артка кылчайып жасаган иштерибизге сереп салсам, мойнубузга тагылган милдеттерди, берген убадаларыбызды аткаруудан тышкары мекен алдындагы, эл алдындагы бийик жоопкерчилигимди сездим. Убакыт учкан куш болуп, билинбей 5 жыл өткөнү менен, ошол эле учурда чоң сыноолор менен бирге чечкиндүү кадамдардын мезгили дагы болуптур. Биз тагдыр чечер чечимдерди оңой олтоң эле таба калган жокпуз. Кээде татаал, кээде популярдуу эмес, албетте жалпы элге жакпаган, бирок стратегиялык зарыл чараларды көрдүк жана чечимдерди кабыл алдык. Анткени биздин алдыбызда мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө жаңы багыт берүү деген тарыхый миссия тургандыгын жакшы билебиз. Экономиканын бекем негизин түзүүгө, жарандардын мамлекетке болгон ишенимин кайтарууга, өлкөнүн эл аралык беделин калыбына келтирүүгө, инвесторлордун мамлекетке инвестиция салуусу үчүн дүйнөлүк аренада Кыргызстанды кадыр барктуу өнөктөш кылууга умтулдук. Аракеттерибиз текке кеткен жок. Бүгүн өнүгүүнүн жаңы этабынын пайдубалы түптөлдү, базалар түзүлдү, багыттар аныкталды, жоопкерчиликтин жогорку чеги такталды. Бирок бул жетишилген ийгиликтер, жасалган аракеттер чоң сапардын башталышы гана. Ошондуктан 2025 жылдын июнь айында Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитүү жөнүндө жарлыкка кол койгом. Бул биздин өнүгүү багытыбызды аныктаган стратегиялык документ болуп саналат. Ар бирибиз Кыргызстан жакынкы жылдары күчтүү, атаандаштыкка жөндөмдүү, социалдык жактан туруктуу мамлекет болууга тийиш экендигин так түшүнүүбүз абзел. 2030 жылга карата биз алдыбызга конкреттүү багыттарды койдук. Калктын жан башына болгон ички дүң продукциясын 4500 акш долларына жеткирүүбүз, экономиканын жалпы көлөмүн 30 миллиард акш долларынан кем эмес камсыз кылуубуз зарыл. Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча дүйнөнүн алдыңкы 30 өлкөсүнүн катарына кирүүгө жана адамзаттык өнүгүү индекси боюнча позициябызды 10 пунктка жогорулатууга ниеттенип жатабыз. Албетте бул ары масштабтуу, ары татаал тапшырмалар, бирок биз ошого жетишишибиз керек. Бирок аларга бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдигибиз болгондо, темирдей бекем тартип орногондо жана ар бир жетекчи жеке жоопкерчилигин сезе билгенде гана жетишүүгө мүмкүн болот. Улуттук өнүктүрүү программасы баарыбыз үчүн жөн гана документ эмес, күнүмдүк башкаруунун багыттоочу компасы болууга тийиш. Ал бардык мамлекеттик чечимдердин негизин түзүүдө баш мыйзамдан кийинки эле милдеттүү көрсөтмө катары кабылданышы кажет. Баарыңыздарга эскертүү. Ардактуу замандаштар, биз буга чейин тагдыр чечер бүтүмдөрдү чыгарууга жана тарыхта кала турган чечкиндүү кадамдарга барууга жөндөмдүү экенибизди далилдедик. Эми биздин милдет жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ушул темпти сактоо, аны мындан да ыкчамдатуу жана сапаттуу жыйынтык көрсөтүү. Улуттук программада белгиленген стратегиялык максаттарга жетүү үчүн борбордогу башкаруудан тарта түпкүрдөгү айылдарга чейинки жетекчилерден ишине берилүү менен мамиле кылууну, мекенчил болууну, күнү-түнү талыкпастан тынымсыз аракеттенүүнү талап кыламын. Биз тарыхый учурда эл алдындагы жоопкерчиликти так түшүнүшүбүз керек. Заман саат сайын эмес, секунд сайын өзгөрүп бараткан маалда кетирилген кемчиликтер кечирилгис, колдон чыгарылган мүмкүнчүлүктөр артка кайтарылгыс экенин унутпашыбыз керек. Биз тынымсыз айтып келе жатабыз, Кыргызстан ички жана тышкы инвесторлор үчүн ачык. Өлкө экономикасын өнүктүрүүгө каражат, технология жана ыгамал, билим жаатында салым салууга даярмын дегендерге максималдуу түрдө жагымдуу шарттарды түзүп беребиз.
Бизнести негизсиз текшерүүгө мораторий киргизилди, административдик жол жоболор жөнөкөйлөтүлүп, мыйзамдар жакшыртылды. Иш кылам, өзүнө да, мамлекетибизге да пайда келтирем деген ишкерлер мыйзам менен коргоого алынганын жана мамлекеттин колдоосун мындан ары сөзсүз сезерин билишсин. Мына ушундай инвестициялык жагымдуу шарттар түзүлүп жаткан маалда ишкерлерге кандайдыр бир негизсиз басым кысым көрсөтүүгө жол берилбей турганын дагы бир жолу эскерте кетейин. Республикалык кеңешмеде олтурган бардык укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнө алдын ала дагы бир жолу кайрыламын. Ак ниет иштеген жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон бизнес ар тараптан корголушу керек. Бизнесмен коркуу чөйрөсүндө басым кысым шартында иштеген жерде экономикалык өсүш токтойт. Бул албетте мамлекетке, элге, эң ириде бардык жоопкерчиликти моюнга алган бизге залакасы тиет. Мына ошондуктан жергиликтүү укук коргоо органдары айыл өкмөттөрдү, акимдерди, мэрлерди, бизнесмендерди негизсиз текшерүүлөрдү токтотуңуздар. Алардын ишине тоскоолдук кылып, отчет алып, контролдоп, же негизи жок эле кабинетиңерге чакырганыңарды койгула. Ошол эле учурда силер дагы урматтуу жетекчилер, жергиликтүү жетекчилер уурдабай, коррупцияга малынбай, калыс, адилет иштеп бергиле. Кабинетте бекинип олтура бербей, эл аралап, элдин кандай көйгөйлөрү болсо ордунан чечип тургула. Эл менен жакын болгула. Эгер кокус силер дагы мамлекеттин бюджетине кол салып, мына бизди эч ким текшере албайт, сурай албайт деп коррупцияга малынсаңар, анда силерге дагы аёо жок. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Биз Кыргызстандын экономикасынын жүрөгү, инновациялардын жана жаңы жумуш орундарынын булагы ишкерлер болушун каалайбыз. Мамлекет дайым алардын жанында болот, коргоосун алат, кепилдик берет. Биз бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүнү улантабыз. Туруктуу жана түшүнүктүү эрежелер бардык үчүн бирдей болгон мүмкүнчүлүктөр менен камсыз болот. Биздин Кыргызстанда ишкерлер өздөрүн мамлекеттин өнөктөшү катары сезиши керек. Ушундай эки тараптуу сый урмат мамиле менен гана биз кубаттуу экономикалык секирикти жана өлкөбүздүн татыктуу келечегин камсыздай алабыз. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, баарыбыз өзгөрүлгүс бир чындыкты моюндашыбыз керек. Ал ар бир бийлик органынын, ар бир түзүмдүн жана ар бир жетекчинин бир эле максаты элге жана мамлекетке ак кызмат кылуу. Бийликтин эч бир бутагы саясий оюндар жеке кысым көрсөтүү же өз көз карашын таңуулоо үчүн түзүлгөн эмес. Саясий оюндар менен алектенүүгө жол берилбейт, анткени башаламандыкка, сенектикке, чыр-чатакка жана элдин ишенимин жогорулатууга алып келет ал. Мурда дал ушундай саясий амбициялар мамлекеттик органдардын милдеттери менен аралашып кетип, өнүгүүнү кам болгандай токтотуп, институттарды бузуп, демилгелерди артка тартып, натыйжада элдин ишенимине доо кетирген. Чечимдер эл үчүн эмес, чакан топтордун кызыкчылыктары үчүн кабыл алынган учурлар көп болгондуктан, өлкөбүз ондогон жылдар бою ордунан жыла албай калган учурларды баштан кечирдик. Бүгүн биз саясий интригаларды бияка коелу, ката кетирүүгө дагы акыбыз жок. Ар бир жетекчи, ар бир кызматкер түздөн түз өзүнө тагылган иш милдеттери менен гана алек болушу керек. Маян алып, ишинен баар таап атканда, ишмердигин абийир менен эч кандай компромисске барбастан жүргүзүүсү зарыл. Ушундай жол менен гана бийлик өнүгүүнүн чыныгы куралы болуп кызмат кылат. Мына ушул жерден мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине да кое турган талабым бар. Мамлекеттик кызматтарга жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм, же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат, одоно катачылыктар болбошу керек. Эгерде ушундай мыйзамсыз учурлар, жагымсыз жагдайлар, адилетсиз көрүнүштөр аныкталса, мыкты жетекчи экениңерге карабай тиешелүү жазаңарды аласыңар. Ошону менен бирге жогорку борбордук аткаруу бийлигинде кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жерлерде чабал жүрүп жаткандыгын дагы белгилей кетейин. Мунун так себептерин өз учурунда аныктап, тиешелүү чара көрүлбөсө, бүгүнкү күндө жетишилген өнүгүү темпи кайрадан басаңдап кетет. Биз буга жол бербешибиз керек. Ошондуктан облустардагы өкүлчүлүктөр, райондук жетекчилер жана айыл өкмөттөрү менен ыкчам, тыгыз кызматташууну колго алышыңыздар керек. Биз башкаруунун ачык айкын, натыйжалуу жаңы системасын курушубуз керек. Ар ким өз милдетин так аткарган жерде башаламандыкка, коррупцияга же бюрократиялык кысымга жол берилбейт. Ушундай тартип менен гана биз бардык максаттарды ишке ашырып,
мамлекетке болгон ишенимди бекемдей алабыз жана Кыргызстандын өсүп өнүгүшүн камсыздайбыз. Кудай буйрса, быйыл августтун аягында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстандын төрагалык кылуусу бул биздин эл аралык аренадагы ийгиликтерибизди таануу гана эмес, ошол эле учурда бул чоң жоопкерчилик биз үчүн. Биздин алдыбызда иш-чаралар Чыңгыз Айтматов өзү демилгелеп кеткен Ысык көл эл аралык форумунун 40 жылдыгы жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары да күтүп турат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылышы Борбор Азиядагы жаңы эң ири спорттук жай боло турган Бишкек аренасы улуттук стадионунда өтөт. Оюндарды дүйнөлүк бийик деңгээлде өткөрүү үчүн даярдыктар кемчиликсиз аткарылып, биз бардык күчүбүздү жумшашыбыз кажет. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, кадырлуу кыргызстандыктар, сөзүмдүн жыйынтыгында ушул ороз айында ар бириңиздерге чың ден соолук, бакубат жашоо жана ички бейпилдикти каалаймын. Жүрөгүңүздөр тынчтыкка, үйүңүздөр ырыскы, берекеге жана бакытка толсун. Жараткан Алла Таала орозоңуздарды кабыл кылып, жакшы иштериңиздерди көп кылсын. Ишенимиңер бекемделип, көсөмдүгүңөр арта берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиз айткан бардык тапшырмаларды аткарууга мына министрлер кабинети чоң жоопкерчилик менен бардык күчүн жумшайт. Ушуну менен республикалык кеңешменин расмий бөлүгү аяктады. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер чыга берсеңиздер болот.